Агартуу тармагында 30 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Жанаткан Кийбекова үчүн бүгүн кош майрам. Анткени кесиптик майрамга отурлай билим берүүнүн мыктысы наамынын ээси болду. Сыймык берген сыйлык тирүүлүктө бааланган эмгектин акыбети деп билет. Бул мен үчүн бул күтүүсүз сыйлык болду. Мен аябай толкунданып, ушул биздин 30 жылдык эмгегибизди баалаганга ыраазычылык билдирип, рахмат айтам. Ушул балдарга берилген билимибизди, тарбиябызды баалап, ушундай эмгегибизди баалап, сыйлык менен сыйлап отурушат. Самалыкта кесип ээлери гана сыйланбастан, билим берүү тармагы менен иштешип, жакындан жардам көрсөткөндөр да эске алынган. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кызматташтык салымы үчүн медалы менен Асаналиева. Салтка айланган иш-чарага концерттик программалар менен коштолуп, кесип ээлерине арналган ырлар жаңырды. Аны менен катар театралдаштырылган көрүнүштөр коюлду. Биринде билген жокмун де? Мыкты мугалимдерибиз, жаңы бүтүп келген мугалимдерибиз жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалимдери бүгүнкү күнү билим берип келүүдө. Бүгүнкү күнү ийгиликтерибиз чындыгында зор деп айтсак биз жаңылышпайбыз. Бул даталуу күнгө отурлай Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан каражат бөлүнүп, жылдын мыкты мугалими аныкталынып келсе, бул жылы алтын тамга алган окуучуну тарбиялаган мугалимдерге акчалай сыйлык берилмей болгон. Биз мугалимдерге дайым 1 миллион сом акча каражатын бөлүп беребиз. Жылды мыкты мугалим депчи. Быйыл дагы биз акча каражатын бөлүп бергенбиз. 1 миллион сом акча каражатын алтын сертификат алган балага ошонун ата-энесине шарт түзүп берген. Ошол баланы окутуп, тарбиялап чыгарган эжекеге дагы ошо 1 миллиондон бөлүп сыйладык десек да болот да. Кудай буйруса эмдиги жылкы бюджеттин эсебинен дагы алтын сертификат алган балага ата-энесине мугалимге кылып биз бөлүштүрүп берели деп атабыз да. Жалпысынан 137 мугалимге сыйлык тапшырылды. Анын 10-у билим берүүнүн мыктысы аталды. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан ар бир мугалимге 2000 сомдон акчалай сыйлыктар каралган. Жумагүл Закир кызы, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.